чоңоюп кеттир деп анан аборт кылбай койгон. Ал ошол коркунучу подсознание жазылып калат. Ушул тема өтө көйгөйдө. Бул тема жөнүндө көп адамдар билбейт азырчы. Бул кичине биздин баягы мындай недоступно деп койсок болобу? Бул темалар баягы терең себептерин таап көрө элек да, көп адамдар ойлоно элек ушул темадачы. Ал аборт кылам деген мынтип койбоско жөн эле. Мен сени аборт кылайын дегем, анан докторго барсам, чоңоюп кеттир деп анан аборт кылбай койгон. Анан мейли деп төрөгөм дейт го. Аборт кылайын деген сөз өзү мени өлтүрөм деген сөз да. Мындай башка түшүндүрмөсү жок да анынчы. Мындай биз божомолдоп, айлана чөйрөсүндө сөз кыла албайбыз да. Муну түптүс эле мен сени өлтүрөм деген сөз да. Анан уже сизди коркутуп атпайбы уже, киши өлтүрөм деп атат. Бир киши келип киши өлтүрүү болгон атат. Анан эгерде сиз мындай өзүңүз ойлоп көрсөңүз, бирөө сизди өлтүрөм дегенде эмне кандай состояниеда болосуз, абалда болосуз. Демек ал өмүр бою коркунучта төрөлөт. Ал ошол коркунучу подсознание жазылып калат. Ал жанагы тамыры бир эме да, үрөн бар да, үрөн. Уже бирөө өлтүрөм деген үрөн бар. Ошон үчүн ал корко берет. Самолетко түшсө деле азыр жарылып кетпейбизби? Машинеге түшсө азыр авария болуп калбайбызбы? Азыр бизнес болсом банкрот болуп калбаймбы? Азыр мен күйөөм таштап кетпейби? Жанагы көбүнчө күйөөлөрдүн аркасынан кубалып алгандар бар го, кайда жүрөсүң? Мага тез звонить этип турушуң керек, кечинде үйгө келишиң керек, кайда жүрөсүң деген. Ошолордун баары мен таштап кетпейби деген да. Ушундай байыма коркунуч менен жүрүшөт да. Коркунуч абал менен жүрөт. Коркунуч деген бул бөйрөккө отурат. Бул психосоматикасы коркунучтун бөйрөктө болот.